Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 октябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетинде чет элдик өкүл деген аталып жүргөн мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Бул мыйзам долбоору көптөн бери коомчулукта кызуу талкууланып, карама-каршы пикирлер жаратып келатат. Бириккен Улуттар уюму баштаган бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандын бийлигин бул долбоорду кабыл албоого чакырып атат. Биз бүгүнкү талкуубузда ушул темада сөз кылабыз. Студиябызда Лейлек инсан коомдук фондусунун төрайымы Гүлнара Дербишева, жарандык активист Төштүк Алмазбек уулу болот. Бир аздан кийин бизге Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева келип кошулмакчы. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Биринчиден келгениңиздерге чоң рахмат. Мына сиздер экөөңүздөр тең бул Гүлгакайымдагы үчөөңүздөр тең ушу парламенттик угууга катыштыңыздар. Бүгүн майнаптуу, мазмундуу талкуу болду го деген ойдомун да. Гүлнара айым, айтсаңыз, ошо сиз өзүңүздүн сөзүңүздө акыркы 2 жылдагы жана чек арадагы окуяларды эске салып, анан бир топ жумуштарды ушул коомдук уюмдарда жүргүзгөндүгүн айттыңыз да. Чындыгында эле ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, ушул мыйзам сиздер аркылуу мындай ошо социалдык жактан бир жардамдарга муктаж болуп аткан элге дагы терс таасир тийиши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө, мисалы үчүн мен эгерде ушул мыйзам дискриминациялык мыйзам долбоору өтсө, жана чет элдик өкүлү деп клеймо менен иштебейм. Анткени мен Кыргызстандын патриотумун. Ушул жанагы бүт жумушум ошол жанагы оор абалда жашаган, чек арада жашаган, ушул жардамга муктаж адамдарга жардам бергенден мен чет элдик өкүл катары ярлык менен жанадагы айттым, иштебейм. Анткени донордук уюмдар дагы азыр бүгүн өздөрүнүн пикирин айтты го. Биз деле бул Кыргызстанда иштебейбиз, кетебиз. Мен айтып атам, азыр ушул бир эле жанагы ушул мыйзам болгону эле 5 өлкөдө эле кабыл алган экен. Анан Борбордук Азия башка өлкөлөрүндө мындай долбоор жок. Азыр мына Өзбекстан, Казакстан ачып атат мамлекеттик эмес уюмдарга жолдорду. Анткени булардын жардамы, булардын салымдары, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө салымдары аябай көп болуп атат да. Анан эгерде мына азыр Баткен областынын өзүндө эле бир 50-гө жакын мамлекеттик эмес уюмдар аябай активдүү иштеп атат. Булар түрдүү багытта иштейт дагы. Алан эгерде донорлар да кете баштаса, чет элдик өкүл деген наам берсе бизге, биз кантип иштейбиз биз? Ошол коркунуч бар, Ошол коркунуч. Ооба. Төштүк мырза, мына сиз бүгүн өзүңүздүн сөзүңүздө улуттук коопсуздук маселесин козгодуңуз. Кыргызстан мамлекет катары өз алдынча эгемен мамлекет. Бизге мындай тыштан кийлигүүчүлөр болбош керек же азыраак болуш керек дегендей пикирди айттыңыз окшойт. Эгер мен туура түшүнсөм да, сиз ошо мен түшүнгөндөн бул мыйзамдын кабыл алынышын колдоп атасыз. Эмне себептен колдоп атасыз? Анан бүгүнкү талкуу боюнча, талкуунун жыйынтыгы боюнча сиздин айрым ойлоруңуз өзгөрдүбү? Саламатсызбы? Өзгөргөн жок, меники андан да катууланды. Эмне дегенде мен биздин мамлекеттүүлүк 31 жыл алган менен, декларация жазганы менен биз чыныгы эгемендүүлүк ала албайбыз. Көптөгөн жери көз каранды. Ошо донорлордун эле көз каранды болуп келатабыз. Анан көз каранды болгондо бир партнер катары иштеш керек. Алар бизге ишенип, ушундай берип аткандан кийин, андан кийин бүт биздин кухнябызга кирип кетип, биздин балдарыбызды тарбиялардан баштап, анан жыныстык биз ким менен ошого чейин кирип кеткен, бул туура эмес. Бияктан өзүнүн бир эмеси болуш керек да, правиласы, чеги болуш керек. Буяка чейин болбойт деген. Анан биз башка мамлекеттерде жоктотпойбу. АКШда бар. АКШ демократиянын туу чокусу болгон мамлекет. Ошону туура эле, ошондой эле колдош керек. Анан башка Өзбекстан эмелер дегенде жоктотпой, ошондуктан аларда мамлекет мындан да катуу кармагандыктан бизде 3 жолу мындай төңкөрүш дейбизби, революция болду. Канга кетип, мында кете берсе, бул мыйзамды калбасак, эмкиде Украинада болуп, граждандыкта согуш болсо, башка да согушка чыгып кетиши мүмкүн. Мындай ошону алдын алыш үчүн бул мыйзамды алып туруп, мындай эже иштеген эмпелер иштеп алат. Булар дагы иштей берет, буларга тийишпейт. Бул ошондой жанагы ситной революция, түзүү революция кылам деген жана шарт немелер колдонор моменттерде ушундай алдын алуучу мыйзам деп мен түшүнөм да. Төштүк мырза, вот сиз кепилдик бересизби, мага тийишпейт деп. Сиз азыр сиз анда эмени аткарбайсыз. Аны
жанагы атайын органдар аткарат. Сиз азыртан эле мага айтып атасыз. Эжеде иштегенде эмполого эч ким тийишпейт. Кепилдик бере албайсыз сиз. Тийишпейт сиз деген. Жок. Сиз эмне жамандык кыласыз? Революция кылайын деп атасыз? Жок. Эми сиздер каяктан чыгарып алдыңыздар? Мамлекеттик эмес уюмдар революция чыгарат, коммерциялык эмес уюмдар деп. 2005-жылы француздук документалисттер тартып келип биздин балдар Грузияда үйрөнүп, Украинада үйрөнүп, анан ал балдар азыр каякта? ЛГБТны эле кармап алгансыздар да. Бул аябагандай бир багытта эле көз караш болуп атат да. 2005-жылдагы боюнча мындай деген пикир бар. Аскар Акаевдин бийлиги конституцияны кайра-кайра өзгөрткөн, кайра-кайра референдумдар өткөн, коррупция деңгээли жеткен, акысынан башталган. Эми ошонун баары. Жок, эми ал жерде мисалы жөнөкөй эле акысынын эли көтөрүлгөн, ал жерде бир да НПОчу жок болчу да. Мен айтайын дегеним, ошону колдонуп кетип атпайбы? Курал катарчы бул НПО деген мындай да, менин оюмча бул дронда жанагы айыл чарбасы чактоочу, мисалга ошо дронду биз деген көп сепкенге мындай эжеде катар колдонсок, бир нерсе өстүрсөк болот. Ошо дронго эле биз бомба байлап койсок, жардырган эки мындай тараптуу мындай колдонсо болот да. Ошондук бул экинчи бомбасын илбегендей кылып эле булар себиле берсин, жакшылык кыла берсин, токтотпой. Сен 30 000 болду, 50 000 болгула иштейсин, жакшылык болсун. Мындай саясат жанагындай төңкөрүш, революция болсо, мындай улуттарга каршылык бир НПО чыгып жүлдүп, бир эле улутту эле мактап эмете берсе, ошолор эле кыйнап атат, түрмөт. Аларга эч керек. Мырза, мен бир суроо берейинчи. Азыр улуттук коопсуздук кызматы бар да, бизде атайын кызматтар бар, ички иштер министрлиги бар, прокуратура бар, сот органдары бар, күч финанс разведка да бар. Иштеп атышат го деп ойлойм да. Ошолорго ишеним жокпу азыр? Мындай болуп атат да, койчунун көбүнүн кой өлөт болуп бир эле орган муну текшерип, булар дагы ишке оңой болуш керек да. Жанагы Минустун баласы айтып атат, бизде 35 эле киши иштейт, бияка 35 000 экен, бизге деген кеме жок деги бул. Эми ал деген улуттук коопсуздук анда ГКМге берсин, же башка берсин, же болбосо мен ойлойм бул жанагы Минустун өзүнө эле бериш керек да. ГКМда мен бир мына 4 отчет, 4 уполномоченный органга отчетту берип атабыз. Андан тышкары сизге тиеш жок да. Эми конверт менен сизге берсечи? Негизи маңа эмес, негизи бүт коммерциялык эмес уюмдар. Жок, андан эмес. Например, конверт менен чемодандар менен акча берип революция берсе, ошондой иштейт бул. Сиздин жана отчетуңуз бул сиз жакшы иштеп атат деп, мамлекет сизге грамотно бериш керек. Сизге дегенчи, эми Украинадан угуп атасыз. Мазмунуна азыр мындай өтөлү, бул мыйзамдын мазмуну бар да. Мазмунуна өзүнчө токтололу, ага чейин бизде ушул мыйзам эгер кабыл алынса, жөнөкөй жарандарыбызга кандай таасир этиши мүмкүн деген бир чакан сюжетибиз бар эле, ошого көңүл бөлүп туруп андан кийин мыйзамдын мазмунун талкууласак. Жогорку кеңеште учурда чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам каралып жатат. Ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү репрессивдүү мыйзамынан көчүрүлгөн дешет эксперттер. Бул сунуштун мааниси чет жактан каржыланган уюмдун баары чет элдик өкүл болуп катталышы керек. Бирок гранттарды баарынан да өкмөт көп алып жатканын долбоордун авторлору эмнегедир айткысы келбейт. Документ боюнча коммерциялык эмес уюмдар ар бир кадамы боюнча отчет берип турушу керек. Ошондой эле аларга саясат менен алектенүүгө тыюу салынат. Бирок саясат менен алектенүү деген эмне экенин долбоордун авторлору түшүндүрүп бергиси келбейт. Кептин баары мына ушул жерде. Пикетке чыгуу, ойду ачык билдирүү же Facebooktагы посту деле саясатка аралашуу катары сыпаттап койсо болот. Бул үчүн коммерциялык эмес уюмдун жетекчиси 100 000 сомго чейин айыппулга жыгылып, же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул долбоордо катардагы жарандарга тиешелүү бир пункт бар. Уюмдун ишине активдүү катышып, же алардын жасаган иштерин пропаганда кылган адам 200 000 сомго чейин айыптөлүп, же 10 жылга чейин камалып калышы ыктымал. Башкача айтканда, сиз уюм менен эч кандай байланышыңыз жок болсо дагы, аларды колдогон үчүн гана чыныгы кылмышкерлерден да каттуу жаза алып калышыңыз мүмкүн. Активдүү колдоо жана пропаганда эмне экенин документте так жазылган эмес. Андыктан соц тармактагы постуңузду деле пропаганда катары баалап коюшу толук мүмкүн. Эми өзүңүз салыштырып көрүңүз, адам өлтүргөндөр да, мамлекетке чыккынчылык кылгандар да 10 жылга соттолот. Баса Орусиянын мыйзамында мындай норма жок. Наш законопроект, который предлагают наши депутаты. Биздин депутаттар сунуштап жаткан чет элдик өкүл мыйзам долбооруна кылмыш жаза киргизилген. Бул орус мыйзамынан айырмалаган эң башкы жери. Негизинен биздики алардыкынан да катаал. Эгер кандайдыр бир жаран активдүү ыктыярчы болсо, коммерциялык эмес уюмдун ишине активдүү катышса, ал эркинен ажыратылып, же чоң суммадагы айып пулга жыгылышы мүмкүн. На большую сумму. Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамы 2012 жылы эле кабыл алынган. Кийин аны өзгөртүп отуруп, бүгүнкү күндө жөнөкөй жарандарды да чет элдик агент деп каттап жатышат. Сизге чет жактан акча которулса, же кандайдыр бир жардам келсе, анда Орусияда оңой эле чет элдик агент болуп каласыз. Жергиликтүү эксперттер, эл аралык уюмдар, Бириккен Улуттар уюму, жада калса Кыргызстандын өкмөтү жана акыйкатчысы да бул мыйзам долбоорун сынга алышкан.
Бирок демилгечилер коммерциялык эмес уюмдар көп болгондуктан аларды тескөө үчүн мындай мыйзам керек деп эсептешет. Мамлекеттик эмес уюмдардын бардыгы ушул мыйзамга баш ийет. Коомдук уюмдар дагы, кайрымдуулук фонддор дагы сырттан иштен каржыланган айырмасы жок. Мамлекеттик эмес уюмдардын бардыгы ушул мыйзамга баш ийиш керек. Ошондуктан бул мыйзамдын 30 000 деген бул өтө чоң армия. Бирок адистер коммерциялык эмес уюмдардын ачык айкындуулугун камсыз кыла турган мыйзамдар мурдадан эле бар экенин айтып жатышат. Кошумча жаңы мыйзам кабыл алууга зарылчылык жок дешет алар. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, мыйзамдын мазмуну жөнүндө сөз болуп атат. Мына саясий ишмердүүлүк менен алектенүү деген ошол терминдин өзү так эмес экен да. Ушуну бүгүн сөз болду. Анан мен бул өкмөттүн министрлер кабинетинин корутундусу менен да таанышып чыктым. Алар дагы өзүнүн пикиринде айтып атышат. Ушул ал жерде так эле жазылган да. Сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюм дейт. Жана чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгында иш жүргүзөрү кандай жол менен жана кандай критерийлердин негизинде аныктала тургандыгы механизми ачыкталган эмес дейт да. Ошол коммерциялык уюм кандай учурда чет өлкөлүк уюм болуп эсептелет деген бул биринчиси. Экинчиси мына саясий ишмердүүлүк кандай учурда саясат менен алектенип калды, анан активдүү колдоо болду, пропаганда болду деген түшүнүктөр өтө мындай бүдөмүк деп атат да. Гүлга Кайымды ушу сиз пикириңизди айтсаңыз ушу боюнча. Өзү негизи эле биз эмнеге каршы болгонбуз? Көбүнчө эле ошол жанагы катууланган берене болуп атпайбы? Кылмыш иш козгоо боюнча жанагы кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр кирүү 2 берене боюнча ошол коомдук уюмду түзүп, анан кийин деген элдерди өзүнүн жарандык милдетин аткарбаганга чакырса, анан кийин башка ошол укук бузууларга үндөсө деген дагы бүдөмүк да. Кайсы кыймыл аракетти укук бузуу деп айта алабыз деген дагы так неме норма жок болуп атпайбы? Анан кийин экинчи беренеде ошол бейөкмөт уюмдарды ачып анан кийин ошол туура эмес жүрүм турум боюнча 5 жыл, ал эми ошо бейөкмөт уюмдун ишине активдүү катышып, анан пропагандалоо кылса 10 жыл да. Эми биздин бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышкан ошо бийликте иштеген да бар, бизнес бар, жөнөкөй адам бар. Мындайча айтканда Кыргызстандын жарым эле ошо 30 жыл ичинде бейөкмөт уюмдун ишмердүүлүгүнө катышып, бизден алган пайда көрүүчүлөр пайдаланып келип атат. Мисалы үчүн оборудование бергендер бар. Мындай методикалык пособие, инструкция, китеп чыгарганда уюмдар бар. Сиз мисал кылып айтпадыңызбы? Таштандыларга чейин, Таштандылар, мисалы үчүн биздин уюм азыр 20 айыл өкмөттө таштанды кызматын нугуна келтирип атабыз да. Анан аларга 200-дөгө жакын муниципалдык ишкерлерди окутуп, анан кийин аларды устав жазганды үйрөтүп, анан инструкцияларды берип, методикалык пособияларды берип, анан кийин жанагы техника сатып келгенине жардам берип атабыз да. Анан эми ал техникаларда бейөкмөт уюмдардын логотиптери болуп калышы мүмкүн да. Ошондо айыл өкмөттү же болбосо ошол тазалык ишканасынын жетекчисин сен коомдук уюмдан акча алгансың же техника алгансың тиги бу деп 10 жылга камап коюшу мүмкүн да. Ошол коркунуч Манипуляция жок. Манипуляция жок. Калса эч ким аны отургузбайт, аны деген сиз ага мындай логотип жок, сиз бир эле ошого жатканчы пропагандалоого жатпайбы логотип же болбосо ошол. Жок, сиздики саясийге кирген жок да. Сиздин революция кылам дегенди жоксуздар, туурабы? Ошо саясий ишмердүүлүк дегенди кандай түшүнөбүз? Бирок мен жанагы жерден да мен дагы колдоп кеттим, ошо саясий ишмердүүлүк деген толук жазып коюш керек. Ушу революция болсо улуттаралык уруш 3 эле мен андан тышкары кетирбейсин, ушуну эле жазып коюлду. Мен да сунуш калдым. Мындай бөдөңүк болгон ар кайсы бул мен да турмун. Мен анан жанагы Төштүк мырза, ошонун бардыгычы азыркы кылмыш кодексинде бар. Жана улуттаралык, расалык, жана чагымдарды келтирсе деген бар да. Буну мен бул мыйзамды да мен Американын фарасын көчүрүп эле алгыла деп атам да. Америкага булардагы эч ким каршы болбойт. Алар дүйнөдө туктоксу. Бул да мыйзам керек. Менин оюмча фара деген мыйзамды эле сүзмө сөз көчүрүп алыш керек. Америка кандай колдосо ошондой колдонуш керек. Оңго барганда да Американын көчүрүү эмелерге ушундай айтыш керек. Сиз фара мыйзамын такыр билбейт экенсиз. Билбей эле жөн эле айтып атасыз. Сизде азыр манипуляция болуп атат. Фаранын өзүнүн немесин билесиз да, фара кимдерге багытталган экендигин. Чет элдик лоббисттерге деп атат. Ошол лоббист болуп атат да, бизде көбүнчө нерселер. Сиз лоббист, сиз саясатка киришкен жок. Тиле социальный
чакырып мен жаныма айтып атсың. Силер анан өзгөрүлөсүлөр кыйкырып башканы угуп ким бизге айтып атпайбы? 2005-жылы ким революция кылды, ошо балдар. Сен социалдык багытта иштейсиң, а сен саясий багытта иштейсиң. Сен чет элдик агент өкүл, а сен жок, сен жакшына кайсың. Ошо революцияга чакырбасаңар, конституцияны бузууга сиз чакырбасаңар, биз конституция бар, мыйзамды бузууга чакырбасаңар эле болду. Анан мырза, мындайда укуктар бир нечеге бөлүнөт эмеспи? Саясий укуктар бар, экономикалык укуктар бар. Негизги укуктардын бири бул саясий укук, же шайланууга жана шайлоого. Мисалы ошо шайлоо таза өтпөй калды деген сөз саясатка кийлигишүүбү же кийлигишүү эмеспи? Бул кесте кийлигишүү болот, если чет элдик кызыкчылар, жарандар. Мына кандидат бизде мисалы коалиция бар, мына демократия үчүн коалиция бар. Же болбосо жанагы ким Гүлнара деген кыз билет, жанагы дайыма шайлоону мониторинг жасап. Успекова деген Айнура. Ошонуку мисалы, ошол ал дайыма ошол жаатта иштейт. Ал саясат менен алектенген болобу, жокпу? Кураторлордуна булардына жакса, ал иш жарай берет, булар чыкпайт. Кураторуна жакпаса, бир сигнал келсе, булар демократ өткөн кишине эле жакпайт. Байыркы фильмдерди көрүп алган. Мен кыска айтып берейинчи, мындай да. Азыр бир танка 10 миллион доллар турат. Бир эки самолет 200 миллион турат. Бир авианос 5 миллиард турат. Кыргызстанды төңкөрүш кылып президентти мындай эле алып коюш 50 миллион, 20 миллиондон 50 миллион доллар эле турат. Бул апаржан, бул 7 миллион киши чечпейт. Муну бир 100 миң киши чыгып эле, даже 100 миң киши, 10 миң киши эле чыгып эле чечип коет. Аны энтпо жөн эле мындай кылып коюш мүмкүн. Төшүк мырза. Ошодон эле апатсыз Гүлгакайым айтпады өзүнүн пикириндечи, мына таштандыдан бери эми өкмөттүн алы келбей жардам берип атат да, мындайча айтканда. Өкмөт өзү муктаж болуп атат. Ошондой муктаж болгон ири уюмдардын бири Ички иштер министрлиги. ОБСнин канча 30 жылдан бери, 20 жылдан бери жардамын алып келет. Анда ошо Ички иштер министрлиги дагы ушул мыйзамга туура келип калабы деген ойдо. Эми бул саясий жагы, экономикалык кандай зыяндар болгонун мен кыска айтып берейин. Жана Аскар Садыктын бир пикирин угабыз. Жок. Макул байлы. Июль айында Европа парламентинин резолюциясы чыккан. Ал резолюциясында өзгөчө ушул мыйзам долбоору боюнча айтылып, баса белгиленип, Европа комиссиясына баягы Кыргызстанга карата ВСП плюс артыкчылыгы берилген системаны кайра карап чыгуу рекомендациясы берилген. ВСП плюс деген система дүйнө жүзү боюнча 9 мамлекетке гана берилген. Анын ичинде биз барбыз. ВСП плюс деген биздин товарларды экспорттоого 6000ден ашуун товарлардын экспорттоого эч кандай баягы бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачып берди бизге 2015-жылы. Ушул статустан дагы биз кол жууп калсак, абдан биздин экономикага дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Биз ошол статусту эмнеси болсо дагы алып калышыбыз керек. Ошол статустун бирден бир критерийи бул демократия жана адам укуктарын сактоо экен. Мына көрдүңүздөр, экономикалык жактан зыяны тийип калышы мүмкүн. Европа бизге өтө чоң жардам берген. 6000ден ашуун дана товарларды бажысыз түз биз экспорттоп атабыз. Ушуга таасир тийип калышы мүмкүн деп атат. Гүлнара айым, сиз эми жогорку кеңештин мурдагы депутатысыз да. Азыр ушул парламент эмнелерге көңүл бөлүш керек ушул мыйзам долбоору боюнча? Депутаттар эмне иш кылыш керек? Негизи мындайда, мен ачык эле айтайын, көп депутаттар ошол мамлекеттик эмес уюмдун жана жаратылышын ишмердүүлүгү жөнүндө такыр маалыматы жок болуп атат да. Булар жана бир-эки стереотиптер алган, ЛГБТ, митинг, жана жыныстык тарбиялоо деген бир сөздөрдү алып эле, мен ойлойм, биз азыр ошол мамлекеттик эмес уюмдар ошол депутаттарга түшүндүрүп бериш керек да, жаратылышын ишмердүүлүгүн, канчалык жардамын. Мына эгерде ушул мыйзамды калып алсак, ВСП плюска депутаттар өздөрү суранып атат, Европарламенттин депутаттарына ВСП плюстун преференциясын калтыргыла депчи. Бербей коет булар, анткени репрессивный мыйзамды кабыл атат депутаттарчы. Ошон үчүн мен азыр негизи ушул парламенттин депутаттарга ушул мамлекеттик эмес уюмдун ишмердүүлүгү жөнүндө жакшы маалыматты алгыла. Канчалык салым кошуп атат, канчалык пайда алып келе атат өлкөгө. Анан бүгүн
парламенттик куугуда айтты. Эң чоң грантополучатель өлкө өзү, парламент өзү. Ошону дагы эстен чыгарбаш керек. Биз алсак, балким 30 же 20% алабыз, 70-80% ошол гранттык жана каржылоону биздин өлкө өзү алат, парламент өзү алат, депутаттар өздөрү алышат. Анан ошол Төштүк байке, мен дагы сизди ошол чакырам. Биздин уюмга келип, Гүлгакын уюмуга келип, ишмердүүрүбүз менен таанышыңыз, көрүңүз, бир эле клише сөздөрдү эме. Мына биз мигранттарды көп жылдан бери мигранттарга жардам беребиз. Мигранттардын жана шайлоо укуктары жөнүндө мына согушка катышпагыла Украинага деп эме кылабыз. Аны эртең бул дагы мамлекеттин саясатыга киришүү, ошо согушка катышпагыла десек, бул мамлекеттин саясатыга киришүү десе, биз дагы ким кепилдик берет, биз кирбейбиз ал реестрге депчи. Мындай да, мамлекет акча алат деп атпайсызбы сизчи? Ал дагы мен ойлоймчу, бир булактан ала берсе көз карандылык болот. Биздин элибиз да билет, Кытайдан эле албайлы деп азыр аябай ошондуктан ар кайсы булактардан алып, мамлекет дагы кредиттерди токтотуп, жолдорду өзүн ошого өтүш керек. Бул донордон аябай эле Улуттар уюму өтө чоң мындай. Бириккен Улуттар уюмунун ниети жакшы эле уюм деп ойлойм. Биз деле киребиз. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Гравиайым бүгүн айтты, ошо 22 миллион долларга коомдун эң аялуу катмарларына жардам бериптир да. Мисалы эми ошондой жардамдарды эле токтоп калышы мүмкүн да. Туура. ООНдун акчасы бул бүттө ООНдун мүчөлүгү болгон мамлекеттердин салыктарынан топтолгон акча. ООНдун акчасын биз бир мамлекетке байлап, ошол мамлекет бизге таасир көрсөтөт деп айта албайбыз. ОБСЕнин акчасы да ошондой. Бүт ОБСЕге мүчө болгон мамлекеттерден түшкөн мындай фонддордун акчасы да мындай уюшулган. Ошол себептен дагы алар таасир эте алат бизге деп, потому что биз добровольно аларга мүчө болуп киргенбиз. Анан эми азыр биз Совет по правам человека деп атабыз го. Ошого дагы мүчөбүз да, ал мүчөлүккө киргенде биздин мамлекет кепилдик берген. Жанагы ошо жерде комиссияда отурганда сөз бергенбиз да, биз адам укугун бузбайбыз, демократияны колдойбуз, конвенциянын баарын жакшы сактайбыз, эл аралык договорлорго киргендердин баарын сактайбыз деп. Бирок азыр бул мыйзам кабыл алынса, анда биз ошол адам укуктарынын кеңешмесинен позор менен четтетилип чыгарылабыз. Позор менен четтетилип чыгарылган чорный спискага кирген мамлекеттер болот дагы, ал жактан дагы биз көп пайда көрүүлөрдөн артта калып, мындай репутациябызды жоготкон мамлекет болобуз да. Ошол. Мына бүгүн парламентте дагы бир пикирлер айтылды. Мына Кошмо Штаттар менен биз көптөн бери ошо аракет кылып атат, азыркы бийлик дагы жана чоң негизги келишимдерге кол коюу. Ошол да коркунуч болушу мүмкүн деп атат. Экинчиси, ошол эле ООНдун дагы бир комитетине мүчөлүккө мына сунушталып атпырбыз көптөн бери. Ага да кабыл алынбай калышыбыз мүмкүн деп атат. Анан эң негизгиси мына экология, мөңгүлөр, адам ден соолугуна тийгизе турган таасир. Биз өзүбүздүн күчүбүз жетпей атат. Депутат Динара Ашимова бир пикир айтты ушул боюнча дагычы. Бүгүн ушуну да көрөлүчү. Париж келишими бар. Ада 68ден ашык өлкө бар. Алар өзүнүн зеленый климатический фондун ачышкан. Кореяда, Сеулда. Ал фонддон акчалар азыр мисалы жашылдандырууга, жанагы таштандыларга эме кылган пластик, сууну сактаганга, мөңгүлөргө деп туруп келет. Ар түрдүү жолдор менен келет да. НПОлорго келиш мүмкүн, мамлекеттерге келиш мүмкүн. Анын өтө процесстери эме да, татаал. Ошондо мына биз бул законду ушу боюнча градация кылбай туруп киргизе турган болсок, бизге бир тыйын да климатикалык акча келбей калат. А биз кандай кылабыз ошондо? Мөңгүлөрүбүз бар, жашыл мурасыбыз бар, бизде целый государственный программа бар да биздечи. Ошондуктан сиздер туура градация кылып туруп, аны чыгарышыңар керек. Мына законду. Мына бүгүнкү пикирлердин дагы бири бул жогорку соттун анан башкы прокуратуранын, Омбудсмен институтунун өкүлдөрү айтышты. Жана экинчи берене өтө катуу, 10 жылга чейин эркинен ажыратуу. Сиз да өзүңүздүн сөзүңүздү айтпадыңызбы? Сиз ушуга макулсуздарбы? Жок, эме мен алдын алуу иштерин кылыш керек деп ойлойм. Бул анан 10 жылга бир иш болуп кеткенден бирөөнү отурускан уже кеч болуп калат дейм. Анан 10 жылда мен жана айтпады, аягында нормативде эле аны азайтыш керек деп, мен уже азайтыш керек же болбосо аны алып башка жазаларга мен кишини отурганга эме макулдугум жок. Макулдугуңуз жок. Анан жана саясат дегенде дагы түшүндүрмөсүн жакшы берип койгон, алга да мен өзүм да сунуш бердим ошо. Мен мисалы бүгүн Финпол келген жок да, бирок Финполдо кеңири мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн биздин счетторду банктардан сурап алып караганчы.
аларды эч ким ограничение кылган жок. Наличка жок да. Коомдук уюм наличка кармабайт. Ал биз наличный расчет. Наличка жок bizde, biz наличный расчетта. Сизде кээ болуп Жок. Прокуратурага карап жүр. Значит, еще доверие жок. Ошондуктан наличка жок. Финансылык чалгындоо кызматы да бар бизде. Ооба, финанса чалгындоо кызматы бар. Финанса чалгындоо кызматына банктан наличка ала турган болсо сразу сигнал келет. Сразу сигнал келет. Мына мисал үчүн ошол религиозный экстремизм счету жок, ызычуу кылып атпайбызбы? Биз наличный расчет кылгыла, алардын акчасын финансовый чалгындоо уюму ошолорду текшерет. Наличка менен иш кылгандарды. А безналичный расчет счетко түшкөндү бүт ГКНБ да көрөт, Финпол да көрөт, чалгындоо нерсеси да көрөт. Ушул убакка чейин мусулмандар башкармалыгы бейөкмөт уюм болуп эсептелет. Бейөкмөт уюм, алар дагы бейөкмөт уюм. Алар дагы анда жанагындай банк аркылуу өтүш керек баары. Азыр деген тиги бизде терроризм экстремисттерге теңеп коет атпайбы бул мыйзам? А бирок экстремизм боюнча бир дагы коомдук уюм тенеги жок, сот болот, анан эме болот, анан ага заранее элемет. Жок, азыр существующий норма позволяет же это. Азыр презумпция невиновности бар да сизде, анан кийин сот болуп анан чечим болгон. Жок, кылмыш жаза кодексинде бар да. Ушул мынабы беренелер Төштүк мырза, кечиресиз, Төштүк мырза, мындай да, бул беренелерге, азыр айтылып аткан беренелерге бир эле коомдук уюм эмес, любой жаран тартылат. Жанагы башка адамдын ден соолугуна зыян келтирүү боюнча, өзүнүн жарандык милдетин аткарбоо боюнча үгүттөсө, бир эле коомдук уюм эмес, любой жаран, мамлекетте иштейби, бизнесте иштейби, любой жаран тартылат да. То есть бул норма кеңири иштейт, иштеп аткан норма. Аны деген мындай НКОго алып келип байлап койгон. Ошон үчүн прокуратура эми жинди эмес да, генеральный прокуратура бүгүн айтты го, мына 254-чү беренеде жана Конституциянын 36, 63 дагы башка беренелер каршы келет деп, адан сырткары жогорку сот заключение берип атат, карама каршы кылмыш иш кодексине өзгөртүүлөр киргизген вообще кереги жок деп атат. Эми ал жерде килтейген мамлекеттик мекемелерде адистер отургандыр, профессионалдуу адистер. Мен ошол жөнүндө айтып берейинчи, 2013-жылы бул мыйзам эки эмеден өтүп туруп өтпөй калган. Эмнегеден аябай чоң басым болуп туруп, ошо саясатчылардын батышта үйү болсо үйү тартылат, магнитский эмеге кирилет, балдарың окуса окутпайт, силерге жаңы грин карт берилбейт, андан тышкардагы аябай ошондой болгону. Биздин азыр мамлекетте деле прокуратурада иштеген баары ошондон коркот, баласы четке окуя калабы, анан тигизентип калабы, баары саботаж. Бул мамлекет ойлонуш, өзүнүн жеке оюн анан акчаны ойлоп атча, ошондо билбейм. Патриоттор болсо кичине алар мындай. Жок, эми ушул тийден ушул бойдон кабыл алынышына сиз деле каршысыз. Жок, мен бул боюнча депутаттар мына менин колумда сиз айткан нерсеге норматив өзү деле айтты, туура эмес кичине. Төштүк мырза, мына сиз айткан нерсе боюнча мына бул жерде жогорку кеңештин алгач 30 депутаты макул болгон, кийин мына жерге кат жазгандын көбү эле, мисалы, ошондон баш тартып атат. Мына Токтош мырза, мына менин каттарда турат менде. Токтош, Абдалиев, Масабиров, Жангырчиев, Чойбеков, Нурова, Сыдыгалиев, Шабазов, Боронбаев, мына ушунун баары, Ташиев, Шайырбек мырза, Алтынбек, кредит алат, Сакараев, мына Сарбагышев, Алимбеков, Атазов, мына ушунун баары баш тартып атат. Туурабы? Эми мыйзам ошо азыркы долбоор өтө мындай жанагындай басымдан чийки деген ойдон улам баш тартып атышат го дегеним да. Жок, жанагы басымдан деп мына түз эфирде, азаттык эфирде айтып атасыз, бул деген туура эмес да. Эми сиз жогорку кеңештин депутаттарын волясы жок, өз эрки жок, башка жетеленме деген айыпка коюп атасыз да. Эми ошол уятта эми Төштүк мырза. Шайлоочуларын ойлосо мыйзамга. Шайлоочуларын ойлоп анан кийин ошентип баш тартып атпайбы? Өзүнүн жеке жашоосун эле ойлоп, же болбосо ошо банковский счет болсо, анда алар башын тартат. Эки эле жол. Башка жол. Булар депутаттар жөнүндө стереотип менен. Мага дагы бүгүн айтышты, Төштүксө грин карт ала албайсың, бачка деген. Мен деле эми бачка саякат майкат, сен да барбайсың деп, мейли барбайм асыл ушундай позиция болсо, басым Кыргызстан же ошондой болсо мен Кыргызстан. Сизге ким айтып атат антип? Ошентип ар кайсылар. Эми бунун баардыгы эми менин оюмча тактала турган маселе го дейм. Бул жерде эми батышка деле өзүнүн саясаты бар, батыштын өзүнүн кызыкчылыгы, эми биздин өзүкчүлүк, гезиттерди совпадать этебиз, иштешеби. Мен бул жерде атын атаган депутаттар корко турган депутаттар эмес го дейм, Атаз мырза, дагы башкалардын аттарын айтаным, менимче алар мынтип коркуп калган. Менимче алар түшүнүштү го дейм, ушул мыйзамдын зыяны көп экендигин. Өзгөчө жана экинчи берене боюнча мына министрлер кабинети деле
каршы болуп атат. Мен өзүңүз каршы болуп атасыз. Силерге мындай каржылуу наоборот эки эсе көбөйөт да. Кыргызстанда кичине мыйзам булар көбөйүш керек деп туруп силердики көбөйт. Чет элге наоборот чакырып баштайт. Ошондо силерге жакшыраак болот. Пропаганда агитация кылсаң, наоборот. Таза иштеген кишилерге ошондуктан тийбейт. Жанагындай кишилер болсо, мында корктонуп, шектенип, ушу наличка алып калсам азыр мени финполиция кармап кетет, тиги бул эметип берет деп алар шектенип калат. Ушундай эки бөлүнүп убактыбыз аягына чыгып калды. Кошумчалай турган нерсеңиздер болсо? Эми мен кошумчалай турган нерсем ошол неме депутаттарды чакырып кетет элем бул мыйзамдан баш тартуусуна. Эмнеге дегенде Россияда бул мыйзам иштеп баштаганда ошол жөнөкөй эле орус тилден сабак берген Дарья деген ошол кызды ошол жанагы зордук зомбулук мыйзамына каршы кол коюп койгон үчүн ошол саясат өңдүү деп туруп анан кийин ошол кызды жоопко тартышканда, эми мен бир эле случайды айтам. Азыр эми Россияда көрүп атасыңар, журналисттер, искусство жаатында иштегендер, культурада иштегендер, жөнөкөй эле активдүү жарандар дагы ошол мыйзамдан улам жоопко тартылып атат да. Бизде Кыргызстанда эгерде ошондой болуп калса, ошол эле неме Россиядай кантип иштесе ошондой эле иштелип калат да. Мындай терилме мыйзам, анан кийин чындыкты сүйлөгөн, коррупция менен күрөшкөн, туура эмес иштеген, бийликти сындаган адамдар терилип ушул мыйзам ошол адамдарга каршы эле иштейт. Ошол адамдарга каршы иштеп, анан ошондой көз карандысыз журналисттерди же болбосо СМИ блогерлерди жаба турган мыйзам болот да. Ошол себептен мен депутаттарды чакырат элем, кылдаттык менен изилдеп, ошол мыйзамга жанагы заключенияларды алып, ошол мыйзамга жол бербесине чакырат элем. Ошо эми мындай чакыруулар өтө көп болду. Көрөрман угармандарга да бир жолу эсине салып айта турган болсок, ошо Бириккен Улуттар уюмунан тышкары Human Rights Watch, Хелсинки уюму жана башка толгон токой уюмдар, анын ичинде мына Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, жогорку комиссар, башкалардын баардыгы ушул мыйзамдан баш тартууга кыргыз бийлигин чакырышты. Ушуну менен талкуубуз соңуна чыкты. Бүгүн биз чет элдик өкүл деп аталган мыйзам долбоорун талкууладык. Студиябызда Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева, Лейлек инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева жана жанагы активист Төштүк Алмазбек уулу болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.